I got hoes in different area codes. Area codes. Oh, oh, oh. In different area codes. Area codes. I got hoes. I got hoes in different area codes. Үлпөт көйнөктөр мындан 200 жыл мурда эле Европа өлкөлөрүндө пайда болгон. Ошондон тарта жаңы модага, жаңы стилге ылайыкталып өзгөрүп келүүдө. Ну, знаете, сейчас последнее время... Биздин көйнөктөр Испаниядан, Италиядан, Америкадан жана Франциядан түз алынып келинет. Ошондуктан бизде тандоо мүмкүнчүлүгү абдан кеңири. Ошону менен катар укмуштуудай кооз көйнөктөр да жок эмес. Зал закажете. Ар бир кыз кымбат жана кооз үлпөт көйнөк кийүүнү самайт. Ал эми биздин Кыргызстанда да дүйнөлүк брендтер менен иштешкен үлпөт салондору жок эмес. Мына ошондуктан ар бир кардар өзүнүн табитине жана капчыгына карап жаккан көйнөгүн тандап алса болот. Это все зависит. Мисалы көйнөк тандоодо кыздар көбүнчө той өткөрүлүүчү жайдын дизайнына карап тандашат. Ошол себептен үлпөттүн жасалгасына төп келген көйнөктү тандап берүү биздин милдет. Мен кийип турган үлпөт көйнөгү бул Кыргызстандагы эң кымбат көйнөктөрдүн бири. Бул көйнөк атай Италиядан алып келген экен. Азыр мен алгачкы жолу кийгендиктенби, айтор башкача сезимдер болууда. Негизи эле дүйнө жүзүндө эң кымбат үлпөт көйнөктөрдү ким кийген десеңиз, 3-чү орунда белгилүү Голливуд актеру Джордж Клунинин жубайы модель Амаль Аламудиндин көйнөгү $380,000 болсо, 2-чи орунда Ким Кардашиандын көйнөгү $400,000 өлчөмүндөгү суммага даярдалгандыгы айтылып жүрөт. Ал эми Сара Бёртон аттуу дизайнердин колунан чыккан Кейт Миддлтондун бул көйнөгү бардык көйнөктөрдү чаңында калтырган. Тахмина Кенжебек кызы, Улан Саттыкулов, Нью ТВ.